бонус слайдтарымды уланта берейин. Кортеж жана жыйындар тууралуу түзгүчтөр контекстин айтып берейин. Кортежге келгенде негизи кортеж түзгүчтөрү жок. Tuple comprehension деген өзү негизи жок да. Бирок монда генератор синтаксиси бар. Монун ичинде байкасаңыз, tuple деп атат, анын ичинде мондай I for I in range деп туруп, мону генератор иштеп атат. Ошо генератор синтаксиси деп аталат да ошол. Ошо генератор синтаксиси иштеди. Анан кийин ал берген натыйжаны кортежге айландырып койсок болот. Бул дагы бир жолу айтып кетейин, бул өзгөрүлбөс болгондуктан бул түздөн түз кортеж түзүү мүмкүн эмес, бирок башка дайындар тибинен ушу кортежге айландырып койсок болот. Биринчи түз алып туруп, могу генератор синтаксиси менен. Келиңиздер, могу word деген ушу бир сөз дегенди алайын, да бир аз түшүнүктүүрөөк болот окшойт. Word барар. Hello world деп койдум. Tuple дейин. Менги муну болсо tuple дегенге салабыз, бирок ичинде бир тамга болот, тамга for тамга in word if мисалы тамга барабар эмес болсо, барабар эмес ушундай жазылчу эле, мындай жазылчу эле. Барабар эмес болсо л тамгасына деп койдук. Print дейбиз. Ошо л тамгасынан башка тамгалардын баарын ошо кортеж кылып тизип берип койду. Биринчи мына могу генератор синтаксиси иштеди, аны кортежге айландырып койдук.